Эртең менен дүйнөгө көз ачканмын. Эрбелеңдеп эмчегем жатканмын. Эн атамдын мээриминен күч алып, эми гана тушоом кыйып басканмын. Түштө болсо жигит болуп керилдим. Толдум күчкө, кайраты бек белимдин. Талпынгамын талап үчүн доорумдун. Тапталган бир шум карындай элимдин. Кеч киргенде таяк кармап сүйөнүп, көзүм жаштап, көп нерсени тиленип, күн бүткөндө мен бүтүүнү каалабай, көксөп мында калгым келет түбөлүк. Каныбек Толкун Кытайдын Кызыл Суу автономиялуу областынын Каражал айылында тургунду. Ишенич, үмүт жана Кыргызстанга болгон кусалыгы артып, 10 жылдан бери Борборубузда жашап, жогорку окуу жайын бүтүрүп, азыр чыгармачылык менен алектенип жаткан учуру. Кытайдын кыргыздар жашаган, кыргыздардын дүйнө жүзүндөгү улуттук маанидеги, автономдук маанидеги экинчи мекени болуп эсептелген Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусунан болом. Кызыл суунун Артыш деген борбор шаары бар, ага караштуу Каражыл деген кыргыздардын айылы бар. Ошол айылда туулуп өскөм. Чыгармачылыкка канча жашыман аралаша баштаганымды өзүм деле билбей калдым. Анткени атам акын болгондо байланыштуу мен эс тартып, сөз түшүнө баштаганда эле атамдын ырларын угуп, жазганын көрүп өстүм. Бирок мен көпкө чейин өзүмдү акын катары элестете алган жокмун. Акындыкты аябай ыйык жана бийик сапат, бир өзгөчө Кудайдан тартуулануучу өнөр катары көрдүм. Ар күн сайын жаңы жашоо башталып, айлар узап, жылдар жылып, жашкарып, өзгөрсө да биздин кутман курактар өзгөрбөйлү адам бойдон сакталып, ата энем себептерин аткарып, ааламга мен жаралгамын көз жарып, башым ийип рахматын билдирем. Бар болгула байлыктарым бактарып, өмүр чеге билбейм деге канча жаш. Өзүм менен жашап жүргөн катарлаш, башыңарга ообоз оомат байырлап, бар болгула курбу курдаш замандаш. Жер жарылса акынын жүрөгү аркылуу өтөт дегендей, Каныбектин поэзияга келишине анын атасы түрткү берген. Ормон уулу Толкун Кытай жергесинде ойчул акын катары толуктардын толкуну аталып, ырлары гезит беттерине жарыяланып келген. Кызыл Суу жергесинде ойчул акын катары тоолуктардын толкуну деп аталып бааланып келген акындардын бири. Ушуга чейин кайсы бир жыйнагы жарык көргөн жок, бирок чыгармалары ал жакта Кызыл Суу кыргыз журналында, Шинжаң кыргыз адабиятында болуп, аларды менен болжолду 300дөн ашуун чыгармасы жарык көрдү. 2021-жылы Каныбек Толкун Кыргызстанда этникалык кыргыздардын этносто маданий борборун түзүп, кытайлык кыргыз туугандардын таланттуу инсандарын колдоп, кайрымдуулук иш-чараларды уюштуруп келет. 21-жылы июль айында этникалык кыргыздардын бейрасмий өкүлчүлүгү катары кызмат көрсөткөн. Жалпы биздин маданий баалуулуктарыбызды, улуттук мурастарыбызды бул жакта тааныткан, чыгармачылыкка жакын адамдарыбызды, же айтор чыган адамдарыбызды колдоп, сүрөгөн, аларга дем болгон, ошол эле учурда жалпы кандаштар менен кыргыз элинин, кыргыз өкмөтүнүн, Кыргызстан менен этникалык кыргыздардын тагыраак айтканда ортосундагы маданий гуманитардык байланыштарга көпүрө болгон бир уюмубуз болсун деген тилек менен этностан аталышындагы маданий борборду негиздегенбиз. Негизделгенден бери карай бир топ чакан жана чоң деңгээлдеги маданий иш-чараларыбызды, кээде маалыматтык иш-чараларыбызды уюштуруп келатабыз. Кыргыздар бир жерде болгону менен кыргыздар көп жердебиз деп Каныбек Толкун учурда чыгармачылыгын таштабай ырларды жазып келет. Анын бар болгула өмүр, ыр бүкет деген ырлары окурмандарга белгилүү. Бир сыйкырдуу күчү бардай күлгөнүң, бир күлүсүң окшошу жок дүйнөнүн, маанайыңдын күнү такыр бүркөлбөй, майрамдардай өтсүн ар бир күндөрүң, өзүң арнап сөздөн терип сүйлөйүн. Өзгөчөмсүң, о айдайым, күндөйүм, буралган бир жан дүйнөмдө гүл болсоң, булбул болуп сабагыңда үндөйүн. Сунбасамда сага күмүш алтынды, сулуу сүйлөп көкөлөтүп баркыңды,
куунак жашоо каалап бүгүн өзүңө, куттуктаймын жаз жыттанган мартыңды. Жан дүйнөмдө гүлдөп тилден төгүлгөн, жашоодо бул кол жеткистей көрүнгөн, тартуу кылдым ыр букетти өзүңө, такыр солбос өткөн чөктү өмүрдөн. Тартуу кылдым ыр букетти өзүңө, такыр солбос өткөн чөктү өмүрдөн.